Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдире уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдире уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда пандемия шартында Кыргызстандын коммерциялык банктары калкка кандай кызмат өтөдү жана санарип алдыңкы технологияларды колдонуу банк системасында кандай ишке ашып жатат деген суроолорго жоопту Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдууловдон угабыз. Биз менен бирге калыңыздар. Пандемияга байланыштуу өлкөдө эпидемиологиялык абал күчөп турган 2020-жылдын апрель айынан тартып бүгүнкү күнгө чейин банк системасы калкка үзгүлтүксүз кызмат көрсөтүп келе жатат. Бүгүнкү күнү кардарларга финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүү болушун жакшыртуу үчүн болгон мүмкүнчүлүк колдонулуп жатат. Бул туурасында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдуулов биринчи радио көргөн маегинде белгиледи. Өткөн жылдын жалпы результаттары жаман эмес Улуттук банкка жана жалпы банк системасына. Өткөн жылы пандемия учурунда бир да күнү болгон жок, банктар иштебеген. Карантин убагында да, комендантский час киргизген убагында да банктар жана Улуттук банк менен биргиликте банковский системаны иштетип, акча төлөмдөрдү, пенсияларды, пособияларды жеткизүүгө шарт түзүп бердик. Мындан тышкары өткөн жылы валюта рыногунда аябай көп калкуу болду да. 85-ке чейин чыгып, анан кайра ылдый түшүп, кайра өйдө түшүп, ошону ордуна салыш үчүн Улуттук банк 500 миллиондон ашык интервенция жасады да. Бул интервенциянын максаты эмне? Бул долларды бир курста кармап калуу эмес да. Бул жана резкий өйдө ылдый болуп кеткен күндөрү ошо курсту сглаживать эткенден интервенциянын максаты ушул да. Өткөн жылды карасак, Улуттук банктын эң негизги максаты бул жана инфляциянын деңгээлин туруктуу кармашуучу да. Өткөн жылдагы орточо инфляциянын деңгээли 6,3% болду да. Бул жакшы көрсөткүч. Бул биздин пландарыбыз боюнча 5-тен 7%га чейин коридордун ичинде болуш керек деп пландаштырабыз да. Ошондуктан жалпы караганда Улуттук банк жана банк системасы үчүн өткөн жылы жаман эмес болгон жок да. Бул аябай жакшы да. Банковский система иштебесе, экономика да иштебейт да. Банковский система туруктуу болбосо, анда элдин ишеничи жок болот да. Бул финансовый системанын жакшы иштегени бул бир эле показатель көрсөтөт да, тастыктайт да. Өткөн жылды карасак, биздин банковский системабызда депозиттердин саны көбөйүп атат да. Бул эмнени билдиртет? Биздин калкыбыз банктарга ишенип, өзүнүн акчасын ошо банктарга депозитке салып атат да. Мындан тышкары кредитный портфель деле өстү. Мындан тышкары депозиттердин санабасак, банктын активдери да көбөйүп атты да. Жалпысынан өткөн жыл банк системасына мындай кыйын жыл болсо да, бирок эң аягында жакшы көрсөткүчкөргө жеттик. Ал эми 2021-жылы банк системасын жакшыртуу, санариптик маалымат базанын коопсуздугун чыңдоо жана ага зарыл болгон мыйзамдык укуктук ченемдерди иштеп чыгуу максаттары көздөлүп жатат. Бул жылда айтып кетсек, бул жылга эң негизги санариптештирүүнү улантыш керек. Экинчиси жана кардардардын коопсуздугун, жаңы технологиялар киргизилип атпайбы, ошо кардарлардын коопсуздугун күчөйтүш керек да. Цифровая безопасность деп коет. Анан үчүнчүсү бул банк системасына керектүү мыйзамдарды, анан башка подзаконный акттарды дагы жакшыртуу. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү өлкөдө банк системасы сунуштаган электрондук карттарды, капчыктарды, интернет банкингди колдонгондордун саны жылдан жылга көбөйүүдө. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 3,5 миллион карточка бар да. Банковский карточка. Бул биздин жалпы калкыбыз 6 миллион болсо, бул жарымынан ашып. Ошол карточканын тышкары миллионго жакын электрондук капчыктар пайда болду да. Ар бир жылы
аябай чоң өсүштөр болуп атат да. Карточкалардын саны көбөйүп атат, электрондук капчыктардын саны көбөйүп атат, жана интернет аркылуу банкинг, интернет банкинг деп коет, ал да көбөйүп атат. Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын максаты биз инфраструктураны түзүш керекпиз да. Биз кардарларга шарт түзүп бериш керек. Анан колдонобу, колдонбойбу бул уже ар бир жаран өзү чечиш керек да. Бирок бу жерден электрондук капчыктарды колдонуу жаштар колдонуп атат. Банкка барып туруп төлөө болот, бул кичине карыялар ошентет да. Кээ бирлер пенсиясын карточкага алат, анан банкоматтан түзмө-түз акчасын алып эле базарга барып акча менен соода кылат да. Бу жерден эч кандай чоң проблема деле жок. Бирок мамлекеттин жагынан карасак, канча нак эмес акчанын саны, обороту көбөйсө, бул экономикага жакшы болот да. Бул канча оборот болуп атат, түзмө-түз налоговый да билет, баары билет, канча салык төлөбүш керек деген. Бул жана көмүскө экономика деп атпайбызбы? Ошо көмүскө экономикадан чыгуу, ошо электрондуу түрдө нак эмес акчаны колдонуу аябай чоң жардам берет да. Бирок бүгүнкү күнү сурамжылоодо көрсөтүп атат, банктар карточка десең карточка, электрондук капчык десең электрондук, айбанк десең айбанк. Ошо кардарларга аябай көп ошо шарт түзүлүп берген да. Ошондо биз ойлойбуз да, могу фискализация туура жол менен кетсе, ошондо биз Кытайдагыдай базарга барганда телефонуң менен төлөп эле эмеш керек. Бүгүнкү күнү бул технологиялар, бул инфраструктура Кыргызстанда бар. Уже биздин жана Элкарт Мобайл деген электрондук капчык бар, улуттук платежный системанын капчыгыбыз. Анда уже ал функция бар. Колдонсо болот. Бүгүнкү күнү P2P платежи деп коет да, бир жарандан бир жаранга бат акча жибериш. Бул да уже биздин улуттук Элкарт карточкасынын электрондук капчыгында уже бул жаңы эле бул функция киргизилип атат да. Мен мисалы сизге номериңизге акча переводить этсем болот, же капчыгыңызга переводить этсем, бул секунд убагында да. Кнопканы басасың, сиздин капчыгыңызда сразу көрсөтүлөт. Ошол эле убакта кардарлар электрондук карттары менен капчыктарынын пин коддорун эч кимге айтпай коопсуздук эрежелерин билиши керек. Антпесе азыр кардарды алдап, капчыктагы акчасын чечип алууга аракет жасаган шылуундар жок эмес. Банктардын жана улуттук банктын эң негизгиси максаты биз инфраструктураны түзүп туруп гарантия бериш керекпиз да. Биз лицензия бергенден кийин, көзөмөл жүргүзгөндөн кийин ар бир кардар өзүнүн кошелегу менен колдонсо 100% гарантия бар, эч кандай эчтеке болбойт. Бирок бүгүнкү күнү аябай көп жана мошенниктер пайда болду да. Алар кантип иштейт да, жана интернетке сайттарды окшоштуруп жасайт, сизге жиберет кат. Siz birden utup aldınız деп. Ошо выигрыш алыш үчүн сиз өзүңүздүн карточканын номерин, анан жана пин кодун жазып койгула деп. Сиз ага киресиңер, карайсыңар, бул окшошундай дейт. Аябай туура болуп атат деп, өзүңөрдүн данныйыңарды өзүңөр киргизесиңер. Анан ошол данныйларды алып туруп, сиздин акчаңызды кошелегиңиздан урдайт да. Бу жерде ким күнөөлүү? Банк күнөөлүүбү? Жок, банк баарын түзүп берген. Бирок банк ар бир жолу сизге айтат да, сиз өзүңүздүн карточкаңыздын кодун эч кимге бербегиле деп. Биз эми жашоодо барганда болот да, аялыбызга берип коебуз, магазинге же балабызга берип коебуз, сен барып, анан ошол персональный данный финанс ошол да. Ошондуктан банк жагынан бул контролдо да, бирок кардар жагынан кардарларда жоопкерчиликтүү этият болуп. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда пандемия шартында Кыргызстандын коммерциялык банктары калкка кандай кызмат көрсөттү жана санарип алдыңкы технологияларды колдонуу банк системасында кандай ишке ашып жатат деген суроолорго Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун берген жоопторун уктуңуздар. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.